Амансыз бе көрөрман, сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Биз азыркы учурда 31 январда Бишкек шаардык сотунун алдында турабыз. Буга чейин сиздерге 3 жашар Алия Кончбекованын ошол стоматологиялык операция маалында каза болгонун биринчи жолу маалымдап айтып бергенбиз. Анын өлүмүнө байланыштуу анестезиолог Айнура Туратбекова камакка алынган болчу. Бирок ошол бүгүн шаардык соттун чечими менен ал үй камагына чыгыптыр. Азыр Алиянын атасы бизге эмнеге андай чечим чыкканын айтып берет. Саламатсыздарбы, ошол бүгүн баягы ходатайство кылып караштык кайра. Тиги тараптын ошо атасы баягындай гемодиализде жатат, анан чыгып соттордун айтышы боюнча эмеде да. Ошо баягы атасы гемодиализде жатат, чыгып эми ошол атасын караш керек экен да, бул карабай турган, атасын бага турган эч ким жок экен. Анан бунун баягы айтып аткан дарек, жашаган дареги жок болчу да негизичи. Ал жерден документ жазып келе калыптыр да. Договор долевого участия баягындай эми строительство болуп, анан эксплуатациядан өтө элек үйлөрдүн техпаспорту жок болот го негизи. Ошондон бир договор жазып келе калышкен. Ошол үйдө действительно жашайт. Буга чейин жашап келген, 1,5 жыл жашагам дейт ал үйдө. Бирок бунун өзүнүн пропискасы Көлдө болгондуктан, ошо Октябрьский районный суд чечимин кабыл алып, ошон үчүн баягы фактически место проживания адреси жок болгондуктан камакка алынганда тергөө иштери аяктамайынча камакта болуп турат депчи. Анан бүгүн булар ошо Бишкек шаардык сотуна келип апелляция жазышкан, туура эмес камап коюшкан. Адвокаттар айтышат, эми бул врачебный неме эч ким күнөөсү жок деп, кандай күнөөсү жок деген айтарым сымал да. Аналгин менен кетаналды булар совмещать этип туруп сайып атат. Аны ким саят? Бир эле гана анестезиолог саялат да, туурабы? Ошонун негизинде келип кызым каза болуп атат. Түздөн түз эми баягы күнөөсү бар да анестезиологдунчу. Сот чечим чыгарып атат азыр. Үй камагына бошотулсун. Жашаган дареги бар экен. Атасы ушундай орукчан экен депчи, кыздын атасы. Ошентип чечим чыгарып эле из зала суда бошотуп койгула деп сот чечим чыгарды, сразу бурлуп эле кетип калышты сотторчу. Ошо эми бул чыгарган өкүмү туура эмес. Саман деле бир туугандары толуп тура. Негизи бага турган туугандар бар экен, баягы биздин үйгө келип атышкан эжелери келишип, агасы келип, инелери толуп тура экен, анан баягындай бизге сүйлөшүү жолунда келип атышканда биз макул болгон эмес, сүйлөшпөйбүз дегенбиз, бул ишти аягына чейин чыгарабыз биз деп макул болбогонбуз. Анан эми азыр соттун айтымы бул мындай күлкүмүштүү болуп атат да чыгарган чечимичи. Как будто бир башка ошо анестезиологдон башка кызы жок экен бага турган. Ушул чыгып багып караш керек экен да, гемодиализде экен атасычы. Башка балдар эмне кылат анда ошондо жөн эле жүрө беришеби деген да. Сөз да берген жок. Туура эмес чечим болду. Туура эмес чечим болду. Сот аябай туура эмес чечим. Абдан эле туура эмес чечим. Булар деген Азыр биздин городской судтанда сатылган. Городской судтанда сатылып кеткен. Бул именно ошол эмнеге городской судка апелляционный заявление берип атышат. Значит, булар деген уже саткындар деп эле айта алам мен. Сатылган бул. Эмне үчүн городской судка биз ишенип келсек, булар сүйлөшүлүп, ошон үчүн бошотуп атат. Карап туруп, проживающий адреси туура келбеген күндө дагы кайра кой берип атат. Бул туура эмес да бул. Кантип туура болсун? Ошо проживаниясы, адреси такталбаса анан булар кой берген тат. Калп эле стража деп коюп 8-ден 8-ге чейин тиги үйүнөн чыкпайт деп. Анан бул деген туура эмес. Сотту сатып эле алган, мен ачык эле айтам. Соттун баары саткын, мына сатылып алган. Муну эме жогорку жактагы адамдар эмнеге ошону көрбөй атышат? Мына каратып туруп саткын болуп атат. Сатылып кетишти мына буякта. Жалгыз бирөөнү эле буякта групповой биз деген баягынтан бери талап кылып атабыз. Групповой тиги врачтын баары камалсын десе, жалгыз ошо анестезиологко эме үйүп коюшуп баарын. Анан аны деген акча чогултуп, монтуп сотторду сатып алып чыгарып атышат бүгүн кайра. Бул эмне деген шумдук? Калп эле тиги временно ошо чыгара туралы 21 февралга чейин деп. Бул абдан эле туура эмес. Буга деген элдин баары эле макул эмес. Мен момундай эле айтайын. Негизи бул иш боюнча негизги 3 медициналык персонал бар болчу. Бул жакта врач-стоматолог Айганыш Кадыркулова бар болчу, андан сырткы анестезиолог Айнура Туратбекова жана дагы бир анестезиолог, анестезиолог, реаниматолог Хаджаев деп. Акча беришкенде бугачы ошолор биригип келип азыр сотту паралап сатып алып, анан муну үй камакка чыгарып атышат. Бул жерде акыйкаттык жок болуп атат да. Акыйкаттык болсо 21 чейин камамак муну. Анан чыгармак бул жерде мына иним турат. Хан жутупчу. Биз турабыз мына.
Макул эмеспиз, биз аягына чейин чыгабыз. Биз макул эмеспиз, аягына чейин чыгабыз. Негизи буга чейин Алиянын өлүмү боюнча маселе парламентте да бир нече жолу көтөрүлгөн. Депутаттар да айткан. Андан кийин саламаттык сактоо министри өзү Алымкадыр Бейшеналиев да айтып, анын өлүмүнө ошол алып келе турган жагдайларды да айтып берген болчу да. Анткени ошол жеке клиника менен ошол операция жасалган КГБдын медициналык борборунун ортосунда келишим жок болгонун айткан. Башка дагы жагдайлар бар да, ал кийин дагы айтылат. А тергөө иштери негизинен кандай жүрүп атат? Тергөө иштери жүрүп атат азыркы күнгө чейин. Бирок бизге толук мындай маалымат берише элек тергөө иштери боюнча. Тергөө атабыз деп атышат, тергөөчүлөр центральный аппарат МВДден ошактан тергелеп атыптыр иш. Эми бүгүнкү мен айтат элем, Бишкек шаардык сотунун соттору чыгарган чечим туура эмес депчи. Анткени баягы жашаган адреси жок болсо, фактически мындай место проживаниясы бар, жашаган жери бар экен, баягында үйчү. Ал жерде расмий мурда катталган эмес беле? Расмий катталган эмес экен да. Пропискасы болуш керек болчу. Пропискасы көлдө экен. Мындайча айтканда булар явный эле бирдемесин алып туруп чыгарып койушту да. Подкупной болуп калды. Анткени сот өкүмдү чыгарды дагы сразу бурулуп туруп эле кетип калышты да. Мындайча айткандачы. Үндөрү да чыккан жок. Үндөрү да чыккан жок. Микрофондор да иштеген жок. Эчтеке сөздөрүн да уккан жокпуз, сөз да берген жок. Өздөрүндө сүйлөгөн сөздөр угулган жок. Бул кандай сот? Өзү городской болуп туруп, кандай түшүнсөк болот? Аты жөнүн угулган жок айтса дагы. Эчтеке сөздөрүн уккан деле жок. Бирок бизде сүрөттөрү бар, ошо 3 судьяны тартып алганбыз, ошолордун сүрөтү бар. Биз чыгарабыз. Ошондой. Туратбеков өзү залда отурду? Отурду. Залда отурду, күлүп, мылжыңдап кайра чыккандан кийин бизди карап аябай күлдү да. Как будто шылдыңдагансыпчы. Шылдыңдап мен баары чыктым. Андан мен суранат элем мындай. Кайра сүргүлөп. Уже бардык жерге барып суранып берип деле чарчадым да, мындайча айткандачы, акыйкат жок экен баягындай. Акыйкаттык жок үчүн муну чыгарып кетип атат да атайынчы. Азыр берки стоматологдору күйөөсү жанагы тетак иштеген билер акча чогултуп берди бул. Анан бияка акча бергенде сот сатылды. Эмне үчүн ошол жерде микрофон иштебейт? Эмне үчүн аты жөнүн толук айта албайталы сот? Алым бар текшериш керек үстүнчү. Айтты, бирок угулган жок. Микрофон иштебесе, же бул иниме сөз бербесе, сен макулсуңбу деп, же жеңеме сөз бербесе, чоң апасына. Же буякта байкелерине, тайына, тайталарына сөз беребиз, бул кандай сот? Мындай өзүнүн чечимин өзү чыгарып бере болчу. Акыйкаттык жок болот атат. Бул жерден чөнтөгүн акчаны алган, мен кирип ушундай туруп чечим чыгарып туруп үй камакка чыгарып коем деген да. 2 саат бүтүрүп артына кирип кетишип, анан эч кандай эзип бизди сүйрөп отуруп туруп анан жанагынтип ответтер жанагы болду. Жооптор ошо болду. Каралачы, бизде 2 саат кармап турду, эзип. Чечим күтүп отурдук. Алар артына кирип кетип эмне кылганыбыз каяктан билебиз? Ошо эч ак эле сатылып кеткен үчүн ошол ишти кылып атышат да. Бизде атайын жөн эле убакытты созду да, калп эле убакытты созуп койлу отуруп, как будто чечкен киши болуп отурушту. Анан ошентип бизге атып. Мен Айдананын таятасы болом. Алиянын таятасы. Мен азыр кызым үйдө араң 18-ден бери 17-ден бери араң эме кылып стресс. Бул кыз эметкенде кичине өзүнө келип калган. Анестезия камалган да. Эми азыр мен үйгө барып кызыбызга кантип айтабыз, бошотуп үйдү депчи. Мен азыр ошол сарсана болуп атабыз да. Жок дегенде ушул 20-21 нече ушул жерде отуруп турса, бизде может кызым мына күйөө алам стресстен кичине оңолуп, мына оңолоюн деп келатканда, кайра булар бошотуп атат да. Же берки врачтары камалбайт. Мына жүрүшөт. Мунусун эптеп камап кичине өзүбүзгө эме кылганда, муну кайра бошотуп атат. Биз эми кандай кылабыз? Эмне деп жооп беребиз? Кызыбызга барабыз, эмне деп айтамыз? Жүрөккө канжар сайып атат да. Мен азыр өзүбүз араң басып жүрөбүз. Эми азыр кызым эптеп, мына баласын, 6 айлык баласын эптеп карап эме кылып атат, жардамдашып. Эми азыр барып биз кантип айтабыз азыр? Бошотуп үйдү депчи. Өзүңөр деле ойлосоңор, эми бул сот туура чечим чыгарып койсо болмок да. Чечими туура эмес да. Туура эмес, биз буга вообще эч ким эме болбойбуз. Бул туура эмес чечим чыгарыңар, кайра ойлоносуңар деген ойдомун. Туура чечим чыгаргыла, биз акыйкат үчүн чуркап жүрөбүз. Эми оңолуп келатса кызымды эптеп, мына психологторго апарып эптеп, мына 1 айдан ашык 1,5 айдан бери мына өзүн эптеп, мына кичине алып келатканда бул кайра бул бошотуп атышат да. Жоктон сот болгучакты ушуну кармай турса болот эле да. Андан өлүп кетпейт эле, мына биздин 3,5 жашта кызыбыз деле өлүп жатабыз. Башка киши болсо 15 мүнөттө камамакта, мына силер журналисттерди деле карагыла, мына алардын
мына эмеделе эчтекеси өлбөсө да аларды СИЗОго барып тыгып койду. Мына ошону деле кара. Биякта киши өлтүрүп атышат, аларды үй камагына чыгарып атат. Бул акыйкат сотто. Кайра камап коюшат журналисттерди. Ама көп киши өлтүргөндөрдү болсо 2 айымыз 1,5-21 чейин камабайбыз. Жок дегенде мындай өлүктү, сөөктү суутуп беришкен жок да. Буларчы кайра өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып турта кайра кой берип жиберишти. Макул, бул камалып турса да кичине сөөк суунуп анестезиолог жок деген камалып турат, следствие жүрүп атат депчи. А ти болсо айганыш болсо стоматологу, анысы болсо улам эле больницага жатып алыптыр. Мен беремин аймын, эмнеле? Короче, угроза болуп атат депчи. Ал шутулап, ал өзүнүн күнүн өзү ойлоп, булар болсо эмне акчаны чогултуп атат да, буну вукуп кылып атышат. Азыр бул сотту булар сатып алышкан. Бул соттун чечимине биз макул эмеспиз, нааразыбыз наоборот. Чечимине нааразыбыз. Чечимди даттанасыздарбы? Кандай? Даттанасыз, Верховный сотко барабыз. Азыр полный туугандар мына айынан чоң аталардан бери келет. Даттанабыз. Эч кимге сөз берип даже угуп да койгон жок. Өздөрүн даже үйүнө акырын. Бул айткан ошончо туугандары, коллегалардын баары бир зал полный келди. Ошон үчүн ошону баары колдоду муну. Анан бияктан ошону колдоо үчүн акчага сатылган үчүн бияктан тияка чечим чыгарып берип, үй камакка чыгарып атат да. Бул жеринде отуруп, азыр бул жерден чыгара албай атат да, бир туугандарды алаксытып тияга менен чыгып кетип атат качырып. Мына качып кетишти. Качып кетип атат. Довольная отурган, биз киргенде эле довольная отурду. Мылжыйып. Сотто сизге сөз берилди? Сотто мага сөз берилди, кандай болду эле жагдай деди. Мен жагдай түшүндүрүп бердим, баарын кыска нуска түшүндүрүп бердим. Десем, эми биздин сөзүбүздү мындай во внимание алган да жок да. Алган да жок. Алса, например, ошо айтат элем, могу өкүм чыгарган соттордун өздөрүнүн балдары болсо ушундай чармак эмес го дейм да. Значит, булар таш боор адамдар. Ошол жерден жабасында суранды да. Биз сурандык. Кандай адам? Апам туруп суранды, мага да сөз берип койгула десе, сот игнорировать этип койду да, мындайча айтканда. Сот укугу бар бекен ошол. Анан если жанагы жерден туура, например, туура өкүм чыгарган болсо, сот сразу эле баягы андай качканга аракет кылбайт эле булар. Өкүмдү угузуп туруп эле сразу бурулуп туруп эле качып кетип калышты да. Мындайча айтканда. Биз азыр Бишкек шаардык сотуна кирип да маалымат алганга аракет кылып көрөбүз, бирок буга чейин Алия Конжбековдун өлүмү боюнча сиздер адвокат жалдапсыздар, Канат Хасановду ага мен чалганымда ал дагы ошол 2 мурдагы чечим жокко чыгып үй камагына чыкты деди да Айнура Туратбекованыч. Негизи буга чейин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстан боюнча 2800 клиника мыйзамсыз лицензиясы жок иштеп атканын айткан болчу. Ошондой эле Алияны биринчи ошол кабыл алган Дентамакстагы анын дагы ошол уруксаты жок экенин баса белгилеген. Ошондуктан негизи Алиянын өлүмү тыкыр иликтениши керек. Биз болсо азыр Бишкек шаардык сотунан дагы маалымат алганга аракет кылып көрөбүз. Майке, саламатсызбы? Биз Медиа Хабтан, атым Эльвира Соломурат кызы, журналист болом. Бизге Бишкек шаардык сотунун басма-сөз кызматынан бирөөнү чакырып коесузбу? Же жолугуп келсек болобу? Кимди? Пресс-службаны. Пресс-служба маалымат алат экен десеңиз, өкүм боюнча. Всё хорошо. Алло? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Медиа Хабтан чалып атам, сизге атым Эльвира. Ошо Алиянын өлүмү боюнча кармалган анестезиолог Айнура Туратбековага бүгүн өкүм чыгыптыр. Ал үй камагына чыгыптыр да. Ошол эмне негизинде мындай чечим кабыл алынды, ошону билели дегенбиз. Ошол маалыматтарды тактап жазып атабыз. Анан маалымат такталары менен биз сизге жөнөтүп коем. WhatsApp аркылуу. Сиз өзүңүз бул жактасызбы? Ооба. Чыгып эле бере албайсызбы эмеге, камерага? Биздики видео болчу да. Такталып атат да, маалымат такталып атат. Мен такталбаган маалыматты бере албайм да. Макул. Канча убакытта примерно чалып каласыз? Билбейм. Салып коем да. Ошол азыр журналисттер да сурашат, ошого биз маалыматты уже даярдап атабыз. Анан маалымат такталып, текшерилип бүткөндөн кийин гана бере алабыз да. Макул. Жашабыз. Достор, азыр өзүңүздөр көргөндөй, басма-сөз кызматтан эч ким чыккан жок. Алар маалыматты дале өзүбүз тактап атабыз деди. Сот өкүмү качан чыкты эле? Чыкканда канча болду? 2 саат болду. Сот чечим чыкканына 2 саат болуптур, бирок алар маалыматты дагы деле даярдап атабыз деди. Мейли, негизи жана бизге Алиянын чоң апасы чалган болчу, ыйлап чалып, ушундай чечим чыгып калды. Келип үнүбүздү президентке жеткирип койгула деп айткан эле. Анан азыр келсек, ал өзү президентке катын көтөрүп алып, кат жеткиргенин кетиптир.
Негизи Алиянын өлүмү боюнча буга чейин да сиздерге бир топ материалдар даярдаганбыз. Эгерде кабарыңыз жок болсо, биздин YouTube каналынан издеп көрсөңүз болот. Кийинчерээк шаардык соттун басма сөз кызматы шектүү эмнеге үй камагына чыкканы боюнча маалымат жөнөттү. Ага ылайык соттук коллегия анестезиологду үй камагына чыгарууда айыпталуучунун туруктуу жашаган жери бар болгонун эске алганын белгиленген. Ошондой эле шаардык соттон айыпталуучуга коюлуп жаткан айып анча оор эмес кылмыштардын категориясына киргендиктен шектүүнү камакка алууга негиз жок деп билдиришти. Айнура Туратбекова медициналык же фармацевттик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен козголгон кылмыш ишин алкагында кармалган Алиянын өлүмү боюнча тергөө уланып жатат.